көрсөтүүбүздө Түркия ашканасынын күнефе деп аталган салттуу таттуусу тууралуу сөз кылабыз. Күнефе Түркияда алдыңкы катарда турган таттуулардан. Андыктан ал жөнүндө сиздерге кеңири айтып берүүгө аракеттендик. Күнефе таттуусунун тарыхы Ливанда 15-кылымдан башталат. Маалыматтарга караганда Харире Нини аттуу аял майдаланган чачылган камырдан токош жасаган. Анын кызы жанында уйсаап отуруп, ошол жасалган камырга бир аз сүт төгүп көргөн. Анан ал камырдан кадаев деген ичке вермишель сыяктуу ун продукциясы алынган. Анын үстүнө шербет, сыр коюп, кошуналарын сыйлашкан. Ал эми Түркияда болсо күнефе 18-кылымда Осмон империясынын тушунда пайда болгон. Ошол замандарда кадаевдин камыры бир гана сыйлуу, өзгөчө коноктор үчүн жасалган. Тойлордо жасалып, дасторконго коюлган. Ал убакта өзгөчө күндөр үчүн гана даярдалган кадаев бүгүнкү күндө Арабиянын жана Түркиянын дүкөндөрүнүн текчелеринде тизилип турат. Түркияда күнефенин негизги мекени Хатай шаары. Ошол жерлерде бул таттуунун нукура өз дамын бузбай даярдап кардарларга сунушташат. Бирок чоң шаарлар болгон Истанбулда, Анкарада, айрым ресторандарда бул десертке баа берип, эң мыкты жасашат. Мисалга алсак, Истанбулда Жезене Бурак деген түрк ашканасынын чебери болгон белгилүү ресторан бар. Бул жерде шеф-повар өзү Бурак аттуу жигит бүт дитин жана чеберчилигин ушул даамга коюп жасайт. Андыктан жолуңуз Истанбулга түшсө, бул жакка барып даамын татсаңыз болот. Бир тууган Кыргызстан, саламатсызбы? Мен Жезене Бурак. Бүгүн эже менен биз. Эже айтты, кыргыздар Түркияны абдан сүйүшөт, ашканаңызды да өтө сүйүшөт деп. Жезене Буракты да абдан сүйүшөт деп жатат. Буга чоң рахмат айтам сиздерге. Мен да сиздерди сүйөм. Бар болуңуздар. Түркия ар дайым таттуу даамдары жана мени менен, ошондой эле Кыргызстан менен бирге болот. Буга кепилдик берем. Түрк дастарконунун эң бир таттуу, эң бир сонун тамагы аталышы кандай? Kesinlikle Hatay künefesi. Сөзсүз бул Хатай күнефеси да. Мунун өзгөчөлүгү мындагы сыр туздуу. Даярдоодон мурун сырды сууга чылап коебуз. Тузу кеткенден кийин табада бастырабыз. Кадаевди үстүнө коебуз. Эң маанилүүсү муну даярдоодо чоң каалоо, сүйүү менен жасайбыз. Анткени Хатай ашканасы 4 тилди, ыркты бириктирип, бул күнефени жасайт. Андыктан Хатай маданияты дасторконуна келиңиздерди күтөбүз. Кош келдиңиз. Кут алып келдиңиз. Чындыгында эң мыкты күнефенин калыбы. Муну эми кандай жейбиз, аны да көрсөтүү үчүн алгач сизден башташыбыз керек. Алыңыз, бир аз үйлөңүз, ысык. Абайлаңыз. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Жезене Бурактан күтөбүз. Бардыңыздарды Жезене Бурактын софрасынан күтөбүз. Келиңиздер. Ким түрк жергесине келсе, Стамбулга келсе, бул софрадан келип даам татып кетишин күтөбүз. Кристалдай чытыр-чытыр даярдалган узун ичке камыр, бал, сироп, каймак, сыр менен кошулуп, үстүнө майдаланган фисташка себилип тартууланганда жегиси келбеген адамдын да табити тартат. Бул таттууну жеп жатканда ушул рахат көпкө чейин уланса экен деп көздөрүңүздү жумуп алып жейсиз. Ысуулай бул десерттен баш тарткан адам жокко чиркин. Анан үстүнө түрктөрдүн ароматтуу чайы келгенде андан дагы уланткым келет. Эми сиздерге сөз куру болбош үчүн күнефени даярдоо рецептин айтып берели. Буга Түркиянын дүкөндөрүндө пакетте сатылган жарым килограммдык кадаев 450 грамм болот. 250 грамм эчкинин сүтүнүн тузсуз сыры, 120 грамм сливочный май колдонулат. Андан тышкары сироп үчүн 200 мл 2,5 стакан суу, 2 стакан шекер, 1 кашык лимон соогу керек. Даяр болгондо аны табакка коюп, дасторконго сунуш үчүн, башкача айтканда сервис үчүн майдаланган фисташка жана каймак сөзсүз болот.
Эми күнөфө кантип даярдалат? Ушул жөнүндө сөз кылабыз. Кадаев тамыры дүкөндөрдө тоңдурулуп сатылат. Андыктан аны тоңу эриш үчүн алдын ала сыртка чыгарып коюңуз. Эң биринчи кезекте сиробун даярдап аласыз. Ал кантип даярдалат? Мискейге сууну куясыз. Ага шекер кошосуз. Анан 5 мүнөт кайнатасыз. Үстүнө лимон соогун куясыз. Андан соң кадаевти упаковкасынан алып чыгып, узундугу 1 сантиметрден кылып кесип аласыз. Месилген кадаевти 2ге бөлүп табактарга коесуз. Анан сливочный майды табага эритип, ал суугандан кийин 2 табактагы кадаевтин үстүнө экөөнө тең 60 граммдан куясыз. Кадаевке май жакшы сиңиш үчүн колуңуз менен аралаштырыңыз. Тефлон таба же түбү калың темир жайык мискей алып, аны сливочный май менен жакшылап майлап чыгасыз. Анан 2ге бөлүнгөн кадаевтин бүрөөнү салып, колуңуз менен бастырыңыз. Бастырылып кысылганда мыкты болот. Анын үстүнө сырды риш тизесиз. Ага экинчи табактагы кадаевти текши коюп, үстүнөн колуңуз менен бастырасыз. Газга бышырсаңыз астын кысып, аз отто бышырасыз. Мискейди тегеретип турасыз, анткени текши бышыш үчүн. Табада бышып жаткан тарабы кызарып, жакшы бышкандан кийин аны которосуз. Экинчи тарабы да кызарып бышыш керек. Которордо табаны дагы бир жолу сливочный май менен кайра бир жакшылап майлайсыз. Ал жагы да кызарып бышкандан кийин отту өчүрөсүз. Үстүнө андан мурда даярдалган сиропту куясыз. Ал сиңиш үчүн 5-10 мүнөттөй күттүрөсүз. Андан кийин сервис табагына коюп, үстүнө майдаланган фисташканы сээп, анан бир аз каймак коюп дасторконго койсоңуз болот. Негизи адистер күнөфени табада отко коюп даярдаган дагы да даамдуу болот деп айтышыптыр. Бирок меште да 220 даражада бышырса болот. Мына ошентип күнөфе жегиси келгендерге рецебин жана кандай жасала тургандыгын да тартууладык. Балким өз колуңуздар менен даярдап, даамын татып көрөсүздөр. Түркиялыктар таттууга жакын келишет. Таттуу дүкөндөрүндөгү кондитер азыктары көз жоосун алып, өзүнө тартат. Таттуу маданияты дагы өзүнчө бир азыктар дүйнөсү. Анткени абдан көп түрдүү таттууларды жасашат, анан дагы алардын кулинардык сыры да өзүнчө керемет. Байбергенова, Синан Акинер, Түркия, Истанбул шаары.